Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Мына биз бүгүн кайрадан силер менен биздин Кыргыздын элүү Кыргыз элинин мурасы болгон Манас эпосу жөнүндө сөз айтабыз. Мен силерге өткөн жолу айткандай, биздин эпос дүйнөдөгү эң чоң чыгарма болуп эсептелет. Аны биздин кыргыз адабиятында, манастанууда эң чоң эки манасчы бар деп, ошолордун варианттары өзгөчө белгиленип айрылып турат. Булардын өзүңөргө жакшы билгендей, булардын үчөө төмөндөгү адамдар: Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев жана биздин кытайлык жерлешибиз Жусуп Мамаев. Мен бүгүн силерге ушул эң көрүнүктүү манасчыбыз Сагынбай Орозбаков жөнүндө азыр көзүптүр маалымат берейин. Андан кийин болсо мен силерге өзүмдүн китебимди окууну антып беремин. Демек, эгерде айтылган сөздү баштайдыган болсок, Сагынбай жөнүндө. Сагынбай Орозбаков 1868 жылы Исыкөл областындагы Кабырга айылында 1868 жылы төрөлгөн. Ал кезде ал Россия империясы болуп аталган. Азыр болсо бул учурда Сарыой айылы эсептелет. Исыкөл облусу Исыкөл районундагы Сарыой айылы. Ал кишинин атасы Орозбак өзү саяк уруусунан болуп, мезгилиндеги белгилүү музыкант, сурнайчы болгон. 10 жаш курагында эле ал баласына тамга таанытуу, сабатты кылуу максатында аны ошол жерде Өзбек молдого бергенде, Сагынбай Орозбаков ошондо кат жазууну үйрөнүп, китеп окуганды үйрөнүп, ошондо сабаттуу боло баштаган. Тилекке каршы анын атасы Сагынбай, атасы Орозбак Сагынбай 12 жашка чыкканда дүйнөдөн кайтып кеткен. Ошол себептен Сагынбай өз бир тууган агасы Алишер менен адегенде Кочкорбандан кийин Кеминге көчүп кетишет. Сагынбай бул манасты айтууну 15 жашынан баштаган. Буга түрткү болгон анын Алишер агасы болгон. Алишер агасы дагы анын манасты айтып жүргөн. Кээ бир манастануучулардын айтуусунда Сагынбай башка или ошо кезде мезгилиндеги чоң манасчылардан таалим алган деп дагы айтылып жүрөт. Эмнеси болсо дагы Сагынбай 15 жашынан баштап манасты айтып баштаган. Ал өзү дагы акындык жөндөмү болгондуктан өзү манча чоң эмес сүйүү ырларын жазып, ойлоп таап, аларды кийин кыз оюндарда, тойлордо айтып жүргөн. Сагынбай агасы Алишер менен кеминде 10 жыл жашагандан кийин 1890 жылы кайрадан үй бүлөсү менен Кочкорго кайтып келишкен. Алар ошол жерде турганда 1916 жылы үркүн башталганда башка эл менен кошо Сагынбай өз үй бүлөсү менен Кытайга качканга аргасыз болгон. Ал жерде жүргөндө дагы өзүнүн бала чакасына оокат табыш үчүн Сагынбай манасты айтып, балдарын үй бүлөсүн өлүмдөн сактап калган.
кейін қайрадан 2 жылдан кейін Сағынбай башқа Қырғызстанда эле мекеніне қайтып келіп, Атбашыда утурукташып қалған. Кийинчерээк ал 1-2 жылдай Қырғызстандын түштүгүндө жашаган. Мен айтып өткөндөй, Сағынбай биринчи кезекте эң чоң манасчы улуу акын катары тарыхта калды. Себеби анын айткан манасы башка манасчылардан айырмаланып өтө чоң чеберчиликте айтылган жана өтө толук көбүрөөк окуяларды өзүнө камтыган. Ошол себептен анын варианты азыркы кезде бул манас боюнча айтылган варианттардын ичинен эң мыктысы деп айтылат. Сағынбайдын ушул айтуучулук чеберчилиги Советский Союз курулгандан кийин эле бааланып 1922 жылы анын оозунан ушул манас үчилтигин жазуу иштери башталган. Бул демек ошол кезде Кыргызстан, Түркистан, АССРдин автономиялык республикасынын курамында болгондуктан бул автономиялык республиканын агартуу элдик комиссариатынын тапшырмасы боюнча ушул иштерди баштоо жөнүндө чечим кабыл алынган. Биринчи бул Сағынбайдан Манастын Манас эпосун Кайым Мифтахов агайыбыз жазууну баштаган. Ушул ишмекти биринчи колуна алган Кайым Мифтахов болгон. Бирок кийинчерээк ал 1922 жылы башта кийинчерээк ал башка жумуштарга байланыштуу бул ишке аралашпай, бул ишти биздин улуу мекендешибиз Ыбырай Абдрахманов уланткан. Ошентип бул 22 жылы башталган жазуу 1926 жылы бүтүп, ал 260 басма табак болгон. Бул манасы жазып бүткөндөн кийин Ыбырай Абдрахманов Манастан Сағынбайдан Манастын улансын Семетей жана Шейтек дагы жазып алууну пландашылган. Бирок тилекке каршы Сағынбай Оразбаков ал кезде ооруп калган. Себеби 26 жылы абабыз 58 чейин 60-ка келип калган болду. Ошондуктан Сағынбай ооруп калгандыгына байланыштуу тилекке каршы андан Семетей жана Сейтек эпостары жазылбай калган. Эгерде алар жазылып калганда бул аябай чоң сонун иш болот. Себеби замандаштардын айтуусуна караганда Сағынбайдын Семетей жана Сейтеги көркөмдүгү жагынан Манастан кем эмес айтылган экен. Бирок абабыз кайтыш болуп кетип, бул Семетейди дагы Сейтекти дагы өзү менен кошо алып кетти. Ал кагаз бетине түшпөй калды. Эми өзүңөр билесиңер, ага чейин деле Кыргызда бүткөн 19-кылымда, 18-кылымда биз билгенде чоң манасчылар болгон, Балык Ооз деп, башка чоң манасчылар болгон, бирок алардын мурасын эч ким жазып албагандыктан алар биз үчүн жоголду. Алар жок болуп калды. Эми ушул Сағынбайдын оозунан жазып алынган манаска дагы биз эми канаат кылып, Саякбай абабызга дагы рахмат айтып, ушул манас сактап калганына сүйүнүп отурабыз. Биз Сағынбайдын эмгеги бааланып, өзүңөр билесиңер, азыр анын урматына Кочкор айылында орто мектеп аталган, республикабызда Сағынбай Оразбакка бир нече эстеликтер орнотулган. Ал эми
2017 yılın may ayında Kırgız Respublikası'nın Transport ve Komünikasyonlar Ministrliği tarafından Sağınbay'ın 150 yıllık tuğlandığın 150 yıllık marikesine karata atayın bu okuyalarını alıp atayın hoştalık marka çıkarılgan. Buna kıskaça Sağınbay jönündeki malumat şu. Men bizdin keyinki көрсөтүүлөр üstü Sağınbay'dan bu epos kanday жазылып bu mezgilde kanday kıyınçılıklar payda olgan şu jönünde sizlerge kеңинен kesili aytıp beremin. Hazır bolsa men bu Manas romanımdı okuunu ulantaydım. Ötken jolu biz Manas'tı Oşburbayga malay bolup barıp al жерден Bayançor kalmaktı savap Oşbur'un жүрөгүн çürgöndüğü boyunca okuyaga kelip toktogon элек. Bulantaydım. Maksatını işe aşırıp Oşbur ertesi günü aşıp şaşıp жүрögü eylep çelep olup атын тындырбастан çaap айылдағы бай жаққа жетіп барды. Бай, балаң білгенін қылып жатады. Мен қойыңарды бағып жүрген bir жақырмын. Қожайынымның баласына ешбір қарсы сөз айта албаймын. Bir оғын шықпастан балаңдың ойына қойсын, қозы менен қойыңдың түбіне жетер тұрғандай. Қалмақтар менен неметеден чабыша баштады. Açık құлақтан тынч құлақ, балаңарды қайра алғыла. Болбоса аз күндүн ичинде аксакал Oşbur өлдү деген кабарды угасыңар деп ойлактады Oşbur. Атаң Нурайдын баласы десе, элсизден сөгүндү кызартып турган Жакып. Жөн жүрбөстөн калмак менен мушташып, малымдын түбүнө жетип турган болуптур Шымшук. Күйөөсүнүн сөздөрүн угуп, чийилди селейип, ордунда катып калды. Бул алжыган чал эмнени дөйрөп жатат? Ачуусу келди анын. Қарғанда көрген баласын аябастан есен амандығын тілебестен малына кейіп жатабы? Жоқ, қауышқа, саға баланың керегі жоқ болса, маға керек. Бүт дүйнеңді баламды тұрмағының ұшына да теңебеймін. Баласы үшін болған шиырды Oşbur кеткенден кейін Жақып қатырылды. Қандай ақмақ шалсың сен? Ең тала ерме шөлге жалғыз балама қозы бақтырған мейірі жоқ қандай атасың? Ой, емне өкірасың маңа? Таң қалды Жақып. Баланы Oşbur'ga kеңеш бербедік пі? Тақшалып, адам болсын демедік пі? Оба, ошондой дегенбиз. Мойын бербеді шиырды. Бирок жалғыз баламды өлтүртүп бер, андан кутулайын деген эмесмин. Тентек балаң өзүнө келет, токтолот деп ойлогон элем. Токтолбоптур, оңолбоптур. Айтканың туура байбиче. Эмне кыл дейсиң мени? Кутула албай жүрөсүң бу жалгыз балаңдан, ачуулуу сурады шиырды. Тезинен аны кайра үйгө алып кел. Қалмақ деген арамдан арыл таны. Алып келген баламды. Сақтатпаймын талаңды деп бұрқан түшті алып. Мақұл байбише, оор шүкірді Жақ. Мен ертеге аны алып келіп, қолыңа соо саламат тапшырамын. Ертесі күні баласының құнанын алып, Жақып Oşbur менен Манастың алдына барды. А дегенде баласы катуу жебелешти ойлогон ата кийин ниетинен кайтты. Тентек өскен балам аябай ерке, көк, ойланды Жақ. Өз айтканын бербеген өжөрдүн кыжырына тийип алсам, ал үйгө кайтпай, шорум кайнайт. Кече бир калмакты сабаса, эртеси дагы башкасын урса, ачууланган калмактар ушунча жылдан бери тапкан мүлкүмдү бир күндө талап жок кылат. Мени карыганда итке минген тумакка айлантып, баламды өлтүрүп коюшу мүмкүн. Ага жеткирбей, балам менен жылуу жумшак сүйлөшүп, алдап соолап, айылдагы энесин колуна тапшырайын. Бирөөнү санап сабап, тунусу да, айылыбызда жүрүп, мени калмакка жем кылбасын. Ушуларды ойлоп, Жақып Манас менен эч нерсе болбогондой жадырап жайнап көрүштү. Балам, деди ал жумшак, сени мага жөлөк болуп, акча таап, дүнүйөмдү көбөйтөт десем,
Ишенимди актабай коюпсуң. Эмнеге? Эч нерсени түшүнбөгөндөй карады атасына манас. Ошпур сага козу бак десе, бакпай коюпсуң. Калп. Кесе жооп берди манас. Мен Чегебай менен күн сайын козуларды багып жүрдүм. Ишенбесеңиз, андан жатас Кадыбайдан сураңыз. Bir түндө 3 тон козу союпсуң, суроо салжак. Буга эмне дейсиң? Сойсо сойгондурмун. Камырага жооп берди манас. Бирок мындан эч ким зыян тарткан жок. Ошпурдун саламаттык козуларынын баары түгөл. Каарыган калмакты эмнеге урдуң? Сурады баласынын баардык суроолорго жооп тапканына кыжыры келе баштаган жак. Ал өчөшүп, мени бир балеге салууну ойлоп кетиптир. Ооба, анын урганым чын мойнуна алды манас. Бирок ал өзү мага катылды. Оттук сураса, мен уят сөздөр менен сөккөндү ызаама чыдабай, аны сабап салдым. Балам, ачуусун жашыра сүйлөп жак. Бул кылганың туура эмес. Эмне ал мени сөксө малга окшоп учпай калуум керек беле? Таң калдым манас. Ооба балам. Эмнеге? Себеп бизди жеңип алган, бул жерде элдин көпчүлүгүн түзгөн калк. Биз болсо аз элбиз. Ошондуктан калмактардын жорттарына чыдап, унчукпай жүрүшүбүз керек. Бөөдө болгон жерде алар бирибизди калтырбай кырып таштайт. Манас атасына ачуулана карады. Жок ата, деди ал. Айткандарың мага туура келбейт. Сага окшоп калмактардан коркуп, королоп күн көрбөстөн өзүмдү сыймык менен алып жүрүп, жигиттик айберинде эч кимге төбөлөп тепсеттербеймин. Душмандардан жан сооголоп качпай, намыс үчүн кагылышып, чабышып, алым жетсе жеңемин, ажалым жетсе өлөмүн. Бирок атаке, калмактан эч качан качпаймын. Кичинекей бала сөздөрүнө жакып аябай таң калдым. Атаң Нурайымдыкы десе, сөгүндү ичинен. Бешиктен бели чыгып, манга эмнелерди дөөлөп сүйлөп жатат. Мунун элдигинде тайманбастыгында шек жок. Бирок бул сөздөр калмактарга жете аткан болсо, алар баламды өлтүрүп ташташы турган кеп, деп чочулады Жакып. Бир аз ойлонуп туруп, бай баласынын сөздөрүнө макул болгондой түр көрсөттү. Балам, калмактан качпасаң, качпай эле кой. Өзү тийишкен бала ыйлабайт дегендей, баянчор калмак өзү катылгандан кийин таптык жооп алганда сен күнөөлүү эмессиң. Туурабы балам? Туура атаке, сүйүнүп кетти манас. Анын алдында эч кандай айыбым жок. Мен буга эми толук бойдон ишендим балам. Азыр болсо экөөбүз эртегүндү кеч кылбастан үйгө кайталы. Эмнеге атаке? Үтүрөбөй түштү мана. Бул жерден эч кайда кетпейм. Эгерде кетип калсам, баары менин баянчорунан коркуп, айылына качып кетти деп шылдыңдашпайбы? Бул кандай көкү жөрнөмө? Өкүрүп жибере жаздады ичинен Жакып. Кемпай, эл эмне дегени менен сенин кандай ишиң бар? Бул жерден эсен соңунда жаныңды алып качпайсың, акмак. Бирок сыртынан Жакып бул сөздөрдү баласына айтпады. Айтса ого бетер өжөрлөнүп үйгө кетпей тургандыгын жакшы түшүнүп, бал тилге салып, баланы алдай баштады. Ар кимди сөзүнө койро тургандай, кем акыл белең, балам, жылмайды ал Манаска. Сен акылдуу баласың. Элдин оозунда элек жок дейт. Оозуна ал жетпегендер ар нерсени булдырап сүйлөй беришет. Ага эч көңүл бурбоо керек. Баары бир үйгө барбайм. Терс басып чакады Манас. Мен бирөөлөргө шылдың болууну каалабайм. Сен башкалардын эмне деп айта турганы тууралуу ойлобо. Баласы башка жагынан алдаган көт жак. Биринчи кезекте мен апаң жөнүндө ойлогом. Байкуш апаң сени аябай сагынып, куса болуп, күн сайын ыйлап жатат. Баламды үйгө алып келбесең, сени үйгө киргизбеймин. Көзүмө көрүнбөй жоголгун анда, деди мага апам. Апам ушул сөздөрдү айттыбы? Ишенбей сурады атасынын өңү бозоро түшкөн Манас. Ооба, туура Ошпур, кайрылды Жакып койчусуна. Туура. Манастан кантыктуулугун айласы таппай турган Ошпур шашкалактай жооп берди. Апаң сени аябай сагыныптыр. Уктуңбу балам? Кайрылды Манаска Жакып. Ошпур бай сөздөрүн тастыктады. Уктум ата, оор шүкүрдү Манас. Мына урматтуу жолдоштор, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетти. Кайрадан каналыбыздан жолукканча саламатта калыңыздар.